Мындан туура 30 жыл мурун кайра куруу капшагында эне тилибизди коргоп калуу, ага мамлекеттик тил даражасын берүү кыймылы зор коомдук күчкө айланып, натыйжада кыргыз тилинин укугун мыйзам менен бекитүүгө жетишкенбиз. Кылымдарды карыткан кыргыз касиети, улуттук дүйнө тааным жана аң сезимибиз ошондо кандайдыр бир руханий боштуктан чыгып, өзүнүн түпсүз кыйрына көкөлөп, улуттук кайра жаралуунун пайдубалын бекемдеп, түндүгүн көтөргөндөй болгонбуз. Анткени мамлекеттик тил мамлекеттүүлүктүн башкы белгилеринин бири катары мыйзамдуу таанылган. Өлкө аймагында бүткүл расмий жана бейрасмий деңгээлдеги мамлекеттик, коомдук иштер милдеттүү түрдө жүргүзүлүүчү. Калкынын басымдуу бөлүгүнүн эне тили жана пикир алышуунун каражаты катары турмуштун бардык чөйрөлөрүндө пайдаланылган негизги тил болуп эсептелет. 30 жыл тарых барагында белгилүү бир мерчем. Мына ушул 30 жылдык маареке менен кезигип жаткандагы олуттуу фактыларды назарыңыздарга сунуштайбыз. Тилдин ээси жаңы төрөлгөн чүрпөдөн тартып, азыр бу дүйнө менен кошайтышып бараткан карыяга чейин ар бир адам тилдин ээси. Тил маданият башаты, маданият булагы. Ошондуктан тилди өөрчүтүү, тилди асыроо, тилди багуу бул ар бир адамдын мойнундагы асыл милдет. Кыргыз журтунун сан миң жылдык санаты, чексиз сөз казынасы, аалам термелткен акылдар амети баары ушул тили менен уланып, тили менен куралып келген. 1989 жылдын 22 сентябрында Кыргыз ССР Жогорку Советинин сессиясы ачылды. Сессияда кыргыз тилинин тагдыры чечилет. Сессияда чыгып сүйлөгөн ар улуттун өкүлдөрү өз сөздөрүндө эне сүтү менен жаралган кыргыз элинин тили мамлекеттик тил болуп өз учурунда туура кабыл алынып жаткандыгын белгилешти. Корутунду сөз Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетинин катчысы, Кыргыз ССР Жогорку Советинин закондорду чыгарууну болжолдоо комиссиясынын төрагасы депутат Шеримкуловго берилди. Кыргыз ССРнин мамлекеттик тили жөнүндөгү законду кабыл алуу бул зор саясий мааниси бар окуя. Элдин улуттук аң сезимин активдештирген кайра куруунун бышып жеткен зарылчылыгы. Бул сессияда Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетинин биринчи катчысы депутат Жолдош Масалиев сүйлөдү. Думается, все основания есть у нас с учетом обсуждений, предложений товарищей, всех коллективов республики принять сегодня закон. Другое дело. Другое дело, товарищи, есть предложения, их надо самым тщательным образом рассмотреть, обменяться мнениями, сделать так, чтобы ущемления не получил ни один народ, чтобы общее дело выиграло. От того, что мы перенесем, от того, что отложим, от этого ничего не прибавится. И русский язык не выиграет, киргизский язык не выиграет, другие языки не выиграют. Лучше быстрее принять, активно браться за реализацию этого закона. Депутат Бухтатов өзүнүн сөзүндө мындай деди. Ознакомилась с проектом закона о государственном языке. Сегодня мы собрались на высшем форуме нашей республики утвердить закон и признать государственным языком киргизский язык. С этой трибуны я выражаю волю своих избирателей. Мы за государственный киргизский язык и за русский язык межнационального общения. Добуш берүүдө өзүңүздөрдүн акылыңыздар, оюңуздар кандай айтса ошондой добуш берсеңиздер деп суранар элек. Бул кыргыз элинин бүгүнкү күндөгү муктаждыгы, бул кыргыз элинин мындан кийинки боло турган тагдыры. Кыргыз ССРнин мамлекеттик тили жөнүндөгү закондун долбоору добушка коюлду. Депутаттар аны бир добуштан кабыл алышты. Элибиздин көптөн күткөн тилеги ишке ашты. Элдин улуулугу анын тили менен маданиятында. Чыңгыз Айтматов. 1998 жылы 20 январда жарыяланган Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилин андан ары өнүктүрүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын негизинде Кыргыз Республикасынын президентинин алдында мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча улуттук комиссия түзүлгөн жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилин өнүктүрүү концепциясы иштелип чыккан.
Ушул багытта мамлекеттик тил комиссиясы акыркы 20 жылдыкта бир катар теориялык жана практикалык иш-чараларды уюштурууга жетишти. Алар мамлекеттик тил жаатындагы укуктук ченемдик базаны чыңдоо багытында өкмөт, жогорку кеңеш менен бирдикте жасаган аракеттер. Мамлекеттик тилди иш кагаздарында толук кандуу жүргүзүү үчүн эл аралык уюмдар менен кызматташуу, окуу жайлар, орто мектептер арасындагы ар кыл сынак, көрсөтмө семинарлар, окуу китептерин, усулдуктарды жакшыртуу боюнча ишмердиктер, эл аралык, республикалык деңгээлдеги илимий конференциялар, семинарды уюштуруу, окуу борборлорун ачуу болду. 2014 жылы Кыргыз Республикасында 2014-2020 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасы кабыл алынып, аны ишке ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн иш-чаралар планы иштелип чыккан. Анын алкагында программада белгиленген милдеттер ырааттуу аткарылууда. Манас эпосунун бир топ варианттары биринчи жолу жарык көрүп атат. Алсак Саякбай Каралаевдин варианты толук түрдө, Жаңабек Кожековдун, Молдобасан Мусулманкуловдун, Багыш Сазановдун, Мамбет Чокморовдун. Улуттук программанын Кыргыз тест мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктоонун системасы, тил билүүнү баалоонун эл аралык шкаласына негизделип иштелип чыккан. 2017 жылы Кыргыз Республикасынын президенти кызматына талапкерлер мамлекеттик тилди билүү сынагынан Кыргыз тест аркылуу өтүштү. Мамлекеттик тил саясатын ырааттуу жүргүзүү максатында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2017 жылдын 21 ноябрындагы номер 757 токтому кабыл алынган. Аталган токтомго ылайык жогорку, башкы, улук жана кенже топтордогу административдик кызматтарды ээлеген мамлекеттик жарандык кызматчылар жана муниципалдык кызматчылар мамлекеттик тилди ээлеген кызмат ордуна ылайык милдеттүү түрдө сынак тапшыруу уланууда. Кыргыз тили Google Translate кызматына киргизилген. Кыргыз Википедиясын өнүктүрүүдө материалдарды чогултуу, маалыматтарды иштетүү, которуу жана киргизүүгө 80 000 макала которулуп киргизилген. iOS жана Android базасында атайын мобилдик программалар иштелип чыкты. Ошону менен катар Тили Чекит KG жана Орфо Чекит KG кыргыз тилин үйрөтүү сайттары ачылды. Алгачкылардан болуп Улутсофт жеке ишканасы мамлекеттик тилди үйрөтүүгө алгачкы кадам жасашкан. Акыркы мезгилдерде өзгөчө маалымат технологияларда абдан актуалдуу тема болуп атат. Бул жасалма интеллект. Жасалма интеллекттин негизинде кыргыз тилин өркүндөтүү жана эртеңгүсү күнү жасалма интеллекттин колдоно турчу тармактарда тилибизди чөйрөсүндө тилибизди кеңири таратуу, технологияга ылайыкташтыруу тилибизди максатыбыз бар. Ошондой максат койдук. Ошон үчүн тил азыркы учурда жасалма интеллектте эң негизги пайдалуу тил темасында көптөгөн мамлекеттер иштеп атат. Биз дагы буюрса Кыргызстан катары мунун артында калбай биринчи кадамыбызды таштадык. Көрүүсү начар жана азиз балдар жана ошондой эле жаштар үчүн кыргыз тилиндеги тексттерди окуу мүмкүндүгү менен синтезаторлор феномен деп аталган коомдук бирикменин демилгеси менен иштелип чыкты. Атайын Брайль арбинде орусча кыргызча сөздүк жана ошондой эле кыргызча орусча сүйлөшмө жана самоучитель кыргызского языка деген кыскача бир мындай сүйлөшө турган окуу китептерин чыгарганбыз. Биз 2017 жылы 13 чыгарманы кыргыз тилинде Брайль арби менен азиз балдар, жаштар, мектеп курактагы, мектеп чейинки жана студент балдар үчүн чыгарганбыз. Бүгүнкү күндө кыргызча сүйлөй турган синтезаторду иштетип чыктык. Азиз балдарыбыз үчүн бекер синтезаторду акысыз өз компьютерлерине коюп алып, уюлдук телефондорго, смартфондорго коюп алып иштегенге толугу менен мүмкүнчүлүк ачылды. Мамлекеттик тилди ар тараптан өнүктүрүүдө маданият чөйрөсүндө ар кыл сынактар жана көркөм адабий чыгармаларды театр өнөрүндө, кино тармагында жайылтуу мамлекеттик тилге өзгөчө маани берилген. Дүйнө жүзү багыт алып бара жаткан кибернетика доорунда кыргыз тили өз ордун табуусу үчүн жасалма акыл эске, башкача айтканда, маалыматтык технологиялардын эсине кыргыз тилинде көбүрөөк маалымат берүү кажет. Ал үчүн кыргызча тутумдарды колдонуп, маалымат алышууларды мүмкүн болушунча кыргыз тилинде жүргүзүү зарыл. Ошондуктан аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылында технологиялардын, техникалык жабдуулардын жана программалык каражаттардын мамлекеттик тилде болуусуна жапырт аракет жасайлы. Биз
жаңы технологиялар менен эриш аркак иш алып барганда гана мамлекеттик тилибизди учур талабына ылайык өнүктүрө алабыз. Кылым сүргөн кыргыз тили кызгалдактай гүлдөсүн, жайып тамыр бутактарын жаш арчадай бүрдөсүн. Ата журттун эне тили аралашсын турмушка, желбиреген желегиндей жетсин колу жылдызга.